Может, кемпир? А может, джин? Он хитрющий господин. Балдар жердин гүлдөрү. Ар бир бала бактылуу болууга милдеттүү. Балдардын жүздөрүнөн күлкүнү көргөн ата-эне же тарбиячы үчүн бул кубаныч. Коомубузда ар кандай балдар тарбияланып келет. Алар мүмкүнчүлүгү чектелген же ата-энесинен ажыраган балдар. Мына ушундай балдарга кам көргөн мээримдүү бала ата иш чарасы башталды. Биз 200дөн ашуун балдарды учурдук. Бүгүнкү күндө 30 бала тарбиялап жатабыз. Кээ бирөөнүн энеси бар, же болбосо кээ бирөөнүн атасы бар. Анан бүгүнкү кырдаалга жараша социальный жетимдер дегендей, анан бүгүнкү маареке үчүн дагы биз ыраазычылык айтабыз. Жаңы жылга чоң майрам уюштуруп, белектерди даярдап, өздөрүнүн концерттер тартуулаганына биз абдан чоң ыраазычылык айтабыз. Жаңы жылга тезирээк келсин, табиятыбызды жаңыртсын. Жаңы жылдын алдында Аяз ата Аяз кыздын кучагында балдардын Таберик музыкалык балдар театрынын коштоосунда Кыргызстан балдары чыгармачылык бирикмеси жана ЮНЕСКОнун клубу менен биргеликте мээримдүү балаты кайрымдуулук иш чарасын уюштуруп, Чүй областындагы балдар үйүндө тарбияланган балдарга жаңы жылдык жомок тартуулашып, атайын таттууларды белек кылышты. Сегодня детский фонд Кыргызстана совместно с клубом ЮНЕСКО. Балдар жаңы жылда эмнени күтөт? Албетте Аяз атаны жана таттуу белектерди. Биз бүгүн мээримдүү балаты иш чарасын Кыргызстан балдары чыгармачылык борбору ЮНЕСКО клубу менен биргеликте уюштурдук. Чүй областындагы Чүй мектеп-интернаты, Военно Антоновка балдар үйү, Нурмейса жана эне бала мээрими развитие балдар үйүндөгү тарбияланган балдар менен бирге 1-май районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды чакырып, алар үчүн Таберик театры жаңы жылдык жомок тартуулашты. Анан дагы бул иш чарага Чүй областындагы жалпы эле кайрымдуу ата-энелердин жардамы менен балдарды кубанттык. Таберик балдар театрында көп улуттун балдары өнөрлөрүн тартуулап келишет. Акылай Элчибекова ансамблде бийлегенине 8 жылдын жүзү болуптур. Бош убактысын бий менен өткөрүп, ар бир улуттун бийлерин үйрөнүп келет. Бүгүн балдар үйүндөгү тарбияланган досторун көрүп, аларга бийлеп кубаныч тартуулаганына ыраазы. Бүгүн биз жаңы жылдык эң биринчи концерт койдук. Ал абдан кызыктуу өттү. Жана бүт балдардын баары өздөрүнүн белектерин алышты. Жана бизге абдан кол чабып, жана кубанычтуу болду. Бүгүн эң жакшы күндөрдүн бири болду десем болот. Бүгүнкү күнүм жакшы болду. Эң жакшы күнүм болду. Силерге рахмат айтам. Жаңы жылыма. Бүгүн сонун эле болду. Концерттик программа мага жакты. Бүгүн күн сонун болду. Мен да жаңы жылым менен. Бүт баары эле жакты. Жакшы бийлешти, анан кийин рахмат. Белек үчүн дагы, чакырган үчүн дагы рахмат. Жаңы жылдык таттуулар менен кошо Таберик балдар театрында таланттуу балдар жана алардын ата-энелери өздөрү ар ким колдорунан келген жылуу байпак кийимдерди жана оюнчуктарды балдарга белек кылышып, жеке эле бул күн эмес, ар бир күнүн балдарга мээрим төгүп, камкордукка алуу бул биздин милдетибиз дешет.